Салам достор, кутмандуу окшоо кечиңиздер менен кайрадан турмуштан алынган чыныгы окуя жөнүндө сиздер менен бөлүшмөкчүмүн. Анда эмесе аягына чейин чыдап угуп коюшуңуздарды өтүнөмүн. Анда эмесе сөз башынан болсун. Бир кемпир өзүнүн окуясын төмөндөгүчө баяндайт. Менин 3 балам бар. Үчөөсү тең үйлөнгөн. Күндөрдүн биринде эң чоң баламдын үйүнө бир түнтүнүп келейин деп бардым. Таң эрте туруп, келиниме багымдат намазына даарат алууга суу алып келип бер дедим. Сууну алып келди. Мен даарат алып намаз окуп бүткөндөн кийин даараттан ашкан суудан өзүм жаткан төшөккө бир азын төгүп койдум. Келиним таңкы тамакты даярдап, чай алып келди. Мен ага жалбооруп, кызым, карылык жеткенде бардык эле адамдын абалы ушундай болуп калат. Мен төшөккө заара кылып койдум, дедим. Ал дароо эле ачууланып, жаман сөздөр менен мени жемелеп кирди. Ошону менен тим болбостон төшөктү жууп кургатып кой, апа, деп коркуткандай болду. Мен ачуумду жашырган адам болуп, унчукпай төшөктү жууп кургатып дагы койдум. Андан ары ортончу уулумдун үйүнө бардым. Анын үйүндө да чоң баламдын үйүндө кылган ишимди дагы кайталадым. Экинчи келиним да биринчисинен калышпай ачууланып мени тилдеп кирди. Келинимдин айткандарынын баарын балама айттым. Бирок балам аялына ооз ачып кое албады. Үчүнчү күнү сапарымды улап кенже уулумдун үйүнө барып, анын үйүндө да эки агасынын үйүндө кылган ишти да кайталадым. Келиним таңкы тамакты даярдап, дасторкон жайды. Мен келиниме төшөккө заара кылып койгонумду айттым. Келиним болсо, ой апа, эч нерсе эмес. Жаш улгайганда баарында эле ушундай болот. Биз деле наристе кезибизде сиздердин кийимиңиздерге заара кылып булгап койсок керек, деп төшөктү жууп тазалап койду. Мен келиниме, кызым, бир таанышым бар эле. Ал мага акча берип, алтын жасалгаларды сатып келүүмдү суранды. Бирок мен анын колунун ченин сурап албаптырмын. Ал деле сендей эле келин болчу, деп келинимдин ченин сурап алып базарга бардым. Базардан алтын күмүш, тагынчактарды сатып алдым. Кайра келип балдарымды, келиндерим менен кошо үйгө чакырдым. Төшөккө заара кылбаганымды, жөн гана аларды сыноо үчүн суу төгүп койгонумду айттым. Андан кийин сатып келген алтындардын баарын кенже уулумдун келинчегине берип, бул менин кызым, эми калган өмүрүмдү аны менен өткөрөм, дедим. Эки чоң келиним бирде таң калса, бирде уялмыш болуп, башын жерге салып өкүнүп калышты. Андан кийин эки чоң балама карап, бул силер картайганда балдарыңардан кайта турган карыз. Мен силердин наристе кезиңерден багып, чоңойтконума өкүнгөн сыяктуу. Силерге да өкүнүп кала турган күн келет. Силер да ал күнгө даярдангыла, дедим. Ал эми кенже уулум болсо, бактылуу өмүр сүрөт, жана жараткандын ыраазычылыгына жетет. Силер ал бактылуулуктан аялыңарга апаңарды кадырлап сыйлоо керек экендигин үйрөтпөгөндүгүңөрдүн себебинен куру калдыңар, деп айттым. Окуя ушинтип аяктайт, достор. Бирок окуядан алына турган көптөгөн сабактар бар. Ар бир адам терең ой жүгүртүп, керектүү сабак алат деп ишенем. Ата-энени сыйлоо, аларды ыраазы кылуу Алланын ыраазычылыгына жеткирет. Ата-энени тирүү кезинде сыйлайлы, дубаларын алып, жүздөрүнө күлкү тартуулайлычы, ардактуу достор. Бардыгыбыз деле эне табат, эне багат, сананы дагы эне тартат эмеспи? Андыктан энелерибиздин көзү тирүү кезинде сыйлап, урматтап, кадыр баркына жетеличи, ардактуу достор. Аягына чейин укканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Башкалар менен дагы бөлүшүп коюңуздарды өтүнөм. Сиздер менен мен Гүлзат Темирканова болдум. Эмкиден кайра жакшы окуялар менен бөлүшкөнгө чейин аман болуңуздар.